Бизге байланышка чыккан телегүрчүбүз. Алло. Суроом бар эле да. Бул балдар ким экен деп таныбай атам. Маанайы жакшыбы? Больше я мындай эми. Эң жакшы. Мен диплом бар, мен силейсиңерби? Ооба, силейм. Ыр балким. Гүл баданы. Бул бизнес, андан тышкары бизнес барда кызыккан бизнес баштадык. Бардык телегөрчүлөргө кызык экен ошол чындыгында эле Диана дагы эле студентпи, урматтуу эле студентпи дегендерчи ошол эмеге кызыккандар бар да. Дагы эле студентпиз. Буюрса бул жылы окууну бүткөн жатабыз. Бүтүрүүчүбүз. Буюрса Кыргыз-Түркман Ас университетинин 4-курстун студенттерибиз десем болот. Диплом керек деп ойлойсуңарбы негизи? Кийин балким дипломду алдыңар, кайсы жакка колдоносуңар? Эң биринчи эле бул дипломду алып туруп, анан кийин профессионалдык жактан аны десем деңгээлде жакшы көрсөтөлү деген пландар бар. Чогуу эле жооп берип кетейин биринчи суроого. Көптөгөн пландар бар. Эми аларды айтып отурганда эмне? Ал жаңы бойдон чыгыр экен жакшы да, аны баарына айтып. Экөөңүздөр көптөн бери ырдайсыздар. Анан кийин мисалы Диана ошол урматтын кандай сапаттарын сен баалайсың? Байкап жүргөн, балким өз билбеген. 5 сапат. Борукер. Урмат ойлонот. Макта мени макта деп. Жоош. Адамгерчиликтүү. 4-нчү бул калыс. 5. Красавчик. Эме тамашакөй эмес койсо. Эме урмат 5 ошо Диананын эмеси. Сага жаккан сапаттары мындай балким өзү билбеген, мисалы тамашакөй. Мага жаккан сапаттары дайыма кечигип келет. Алдабычы? Дайыма тамакты менден да көп жейт. Бул сапатка кирбейт. Дайыма менден бирдем салсам талашып эле мени турай берет. Кийимдерди дагыбы? Кийимдерди дагы менден алып эле жакшы стиль болот экен деп. Узун болот, жарашпай атат десем дагы. Дайыма ырдап жатканда мени ырдап атканда өзүнүн партиясын ырдабай коет. Ошондо сен ырдай турган куплет ырдап коет да? Бул сапат эмес эле, мен минустар деп. Поступкаларым барын айтып алдым. Пример кылып эле айтып кеттим, ошо тамаша көйлөгөн баарын тең тамаша катарында айттым, анткени Диана абдан тарбиялуу кыз. Жакшы тарбия алган, адамгерчиликтүү, боорукер, жан дүйнөсү таза, ички дүйнөсү абдан таттуу дегендей, абдан сонун кыз, эч кири жок, бетке айта турган кыз. Менимче бардык телегөрчүлөр азыр балким ушул жерден эле отуруп деле бир ыр сурансак, кайсыларды аткарсак болот ушул жерде. Албетте. Кайсылыр балким кыргызча, орусча, жаңызча, кыргыз тилиндеби? Диана айтсынчы. Кайсырды ырдагысы келип атыптыр? Мен ыраазымды ырдагым келип атат, өзүмдүн чыгармамды. Бул жакта дебют болсун, биринчи жолу ырдайм. Акапелла түрүндө биринчи жолу? Ооба. Анда эмеси, эксклюзив. Акапелла эмес, гитараны коштосун. Гитараны коштосунда жаңы ыр тосалыңыздар. Диана Салиева жана Урмат Тохонбаев. Таңдарды бер тосконум, багыма нур кошконум, кечимди жарык кылып, ай болуп сен коштодуң. Табылган эң кымбат табылгам өзүң болуп, жүрөк толуп, тамшантып махабат булагын өмүр сонуп, көңүл жылып. Мен ыраазымын ак сүйүүгө жолуктурган, окшошу ойлорум бүтүн көз карашым. Мен ыраазымын чын бакыттын жолун курган, жашоомдун кызыгын жалгыз сага арнадым. Арзышы өтөлү биз бүтпөгөн ырга айланып.
Браво, болчолор. Мыкты. Ырчылыкка негизи киргениңерге аз болду. Ушул бир 2 жылдын аралыгында аябай бир жакшы результат көрсөттүңөр. Элдер да кабыл алып баштады, тааный баштады. Көчөдөн кандай тааныйт мисалы? Балким коомдук эмелерге отуруп калганда, маршрутка отуруп калганда, троллейбуска отурганда. 2 жыл болуп кетти. Мен көз ачып жумгуча эле 2 жылды 2 күндөй эле болуп калды да. Буюрса уже 4-курс болуп, анда мен жаңы баштагандай ошондой 2-курс, 1-курс болчумун. Ал кезде Диана уялчак болчу. Ооба, бир аз уялчак болчумун, көп нерсени айтчу эмесмин. Бизди элдер аябай таанышат деп айтпайм, бирок байкап сүрөткө түшкүсү келгендер бар. Бирок айтпогот ке да. Азыркы учурда мурдагыдай фанаттар жок да. Мисалы, мен Султан Садыралиевдин концерти болгондо, мисал келтирейин да. Барган эмесмин концертине вообще, анан бирок фанаттарын мындай көргөндө алар прям моочеткой Майкл Джексонго моуткендей эле. Ошондой фанаттар азыр жок да. Анткени азыркы фанаттар мындай кандай десем, буларды мен Инстаграмда көрүп алам же намустуу эле мен барсам эмне кылат эле деген мамиледе кылышабы, ошондойлор бар экен да. Мен жакында эле аны билип баштадым да, андай нерсени. Анан бирок аябай ачык келип, өзүнүн оюн айтып, каалоо тилектерин айткан адамдар бар. Аябай сүйүнүп, куанып каласың. Анан маанайыңда көтөрүлүп, ушул сөздөр үчүн дагы көп нерсени жасаса болот да. Мисалы, көп ырлар чыгарылат дегендей да. Мен оюмча ушул силерди таанып, бирок сөткө түшпөй калып же балким айтпай койгону мен оюмча Инстаграмдан көрүп жүрөт, мисалы, балким айтат болуш керек. Инстаграмдан эле көрөбүз деп. Мурун ырчыга жетиш үчүн бул аябай чоң нерсе турчу да. Инстаграм деген жок, эме жок. Балким туура. Урматты таанып атабы, урматка кыздардан балким запискалар түшүп атабы. Запискаларбы? Күнүнө 5 жолудан түшөт, 5 малда. Тамаша. Биз азыр жаңы чыгып келаткан эле, андай десем, чыгармачылык жолго илинген инсандарбыз. Буюрса, буга деле үмүттөнбөйбүз. Биздин ушундай бизди таанып калса экен, бизди эметип калса экен депчи. Бирок азыркы учурда кээде маршруткаларда, көчөлөрдө басып баратканда байкап калат да, мен сен билем, сен асманды уткансың дегендер бар да. Асман жеңүүчүсүнсүң, жакшырдагансың, үй бүлөбүзбүн, баарыбыз колдойбуз деген адамдар мен жүрөгүмдү кәдимгидей жылытат да. Ошол себептен дагы бир өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Жалпы менин сүйүктүү угуучуларым, силердин баарыңарды жакшы көрөм. Подписчиктериңерге кызык болуш керек учурда. Чындыгында эле жашоолор ушундайбы, мисалы, байкаганда сторисин аябай кооз кылып көрсөтөт, ырчылардын жашоосу кооз көрүнөт. Бир карасаң тойдо, бир карасаң бул жакта, бир карасаң автоунаа айдап, бир карасаң гиф ойнотуп. Чындыгында ошондойбу дегендерге кандай жооп айтат элеңер? Ар бир мактанбай эле коелу ошондой десең. Ар бир жылдыздын, балким ырчылардын жашоосу элдерге ошондой көрүнүшү мүмкүн, но элдердин деле жашоосу ошондойго деп ойлойм. Анткени бир жерде эле отура бербейт да, элдер деле өздөрүнүн жумушун жасайт. Аны балким киргизбейт, жылдыздар ар бир жерге барганын, эмне кылып атканын көрсөтүп, ошол жасап аткан нерселердин пайдалуу жактарын көрсөткүсү келет. Балким элдерге плюс болсун депчи, мындай пайдалуу нерсе алсын деген максатта. Мен, например, ошондой совет берип, кеңеш берип. Кандай кеңештерди? Кыздарга айтсам болот, айымдарга кантип кам көрүш керек, кантип чач жасаш керек, балким мондай кийиниш керек дегендей. Ошонун дагы өспүрүмдөр көбүнчө жазышат, көрүшөт, анан баары бир мындай ачык кийинип алсаң дагы айтып баштайт да, бул ушундай кийинбейсиң, мындай кийинбейсиң депчи. Бул менин тандоом десем болот, бирок баары бир сен элге бир жакшы жактан мындай Инстаграмдагы бир дагы түрткү берет да адамдын өзгөрүүсүнө балким. Урматты, азыр эмеге чакырайын деп атабыз, кол күрөшкө. Биз буга чейин ырчылар менен кол күрөшүп көргөнбүз, баарын утуп чыккам. Азыр Урматты да текшеп көрөйүн деп атабыз. Диана, кимге болейт этесиң? Урматка да? Калыстык.
монтип эле сүйлөп атасың. Азыр монтип даярдап алсаң болот, бир аз разминка кылып. Бул сынып кетпейби? Же бушактанбы, же маяктанбы? Бул жактан эле. Калыңыз, даярсызбы? Сиз айтып турсаңыз болот. Кайсы жер туруп атат? Тура эле коюп атабызбы? Сынып кетпесин азыр. Сынса биз эметпейбиз, э? Бир-эки жолу бекер ырдап кетесиңер, э? Анда эмесе 1, 2, 3. Урмат күчтөр. Жана жардамга десең. Сен бул деген шоу дем. Сезип атканда эми Дагы бир жолу. ошо чото образга кирбей койдуң атайын. Тамашасы болуп күчтүү. Анда эмесе даярбыз. 3-кө санап коелу. 1, 2, 2, 3. Чындыгында баарын эле жеңиптирсиң негизи. Ой, чейинки. Буюрса урматтуу кийинки эфирге чакырабыз. Ага чейин да бир аз тамак көрөк жеп, даярданып келебиз. Гитарага ойнош кеткенсиң, гитара. Эми күнүгөр кандай башталат негизи? План коесуңарбы бир күнгө же балким күндүзгө чейин уктап шашпай, анан планды өз менен болуп кетеби иштер? Мен күндөрүм азыркы учурда абдан андай десем продуктивный өтүп атат. Анткени ар бир күнүм четке калбай график менен өткөндөй болуп атат да. Мисалы үчүн ойгоносуң, жуунасың, сабагыңды аткарасың, ары бери кылып туруп, тамактанып туруп жумушка барасың. Жумуштан негизи көбүнчөлөр ойлойт, ырчылардын жумуштары абдан жеңил, ырдап коесуңар, кетесиңер, 4 саат ырдап алып кетесиңер депчи. Негизи эле ошол убакытта эс алуучулар эс алат да, каалагандай эс алат. Эс алып жатканда биз аларды эс алыптырыш керекпиз да. Иштейсиңер. Эми ошол деген ойлонуп көрсөңөр, алар эс алып атканда биз аларды переживать этебиз, толкунданабыз. Балким туура эмес, жакпай калабыз депчи. Ошончолук биз ар бир күн, ар кандай клиентке, эс алуучуга өзүнчө бир подход кылабыз. Аракетибизди жасайбыз. 4 саат тынбай ырдап, бийлетип, востокто коебуз, бүт барысы жандуу үн болот да. Анан эч кандай фонограмманы койбойбуз, өзүбүз ырдатып туруп, анан кийин баарын ырдатып, эс алдырып туруп, анан үйгө барабыз. Ошондой настрой мененчи, ошондой мындай энергетика менен, энергия менен. Үйгө келип, 12-1 келип, мындай жат болуп элестетсеңер, ошентип болуптур, кетип жат болгон. Жат болуптур эми буякта. Гүл баданы. Эми ошондой эле болот да. Ошентип улам биз опыт алып атабыз. Балким ушу күндөр ушундай иш аракеттерибиз кийин бизге жакшы бир өзүнүн салымын кандай десем таасирин жакшы тийгизет жана кийин ушул топ акча топтолуп жатып кийин клиптерге жакшы жумшап эми бул деген баары тең ушундай эле эме да айлана турган бизнес да. Мен акыркы суроом ушул силерге байланыштуу болсун, кантип таанышып калгансыздар? Канча убакыт болду таанышып болуп жүргөнүңөргө? Же биринчи курстан бери таанышсыңарбы, же садик кезинен бериби? Мен урмат биринчи курстан бери окшойт. Биринчи экзамен берип баштап, то есть поступление университетке болуп атканда мен өзү Манаска тапшырайын деген оюм жок эле. Мындай башка ой менен эле келгем да. Өтсөм өттүм, өтпөсөм өтпөдүм деп кетип. Жок, андай эмес. Экзамен берип анан кийин карасам эле эң көп балл алган Урмат деп турат да. Анан мен экинчи болуп турам. Анан эмнеге мен экинчи, эмнеге бул бала биринчи деп мындай кичине намысыма тийди же ушундай болгон да. Анан көрөйүнчү ушул баланын кетесин депчи. Ушундай сезим болгон. Кетесин көрөйүнчү деп издеп жүргөм. Ошентип бир жыл канча? Бир жыл издедим. Нет, жок. Бир 2 айдан кийин көрдүм окшойт. Анткени биз башка группаларга бөлүнүп кеткен үчүн музыканын бөлүмү чогул элек болчу да. Анан кийин чогултканда анан көрдүм да буну. Ошондо таанышканбыз. Андай болгон эмес. Баары жалганды. Биринчи курста бирөө акча карыз болчу мага ошол кезде деп оштор дейм. Тамаша, ошо биринчи курстан бери эле Манас аркылуу таанышпыз. Манастан ал кезде
эсимде бар, жүрчү да. Анан эми эч кимди деле признавать этпейсиң да, башында жүрөсүң, эч кимди тааныбайсың, ары бери болуп. Анан ошентип эле Сен боюңда узун да Диана мынтип өтүп кетет да жанынан. Башка группаларга чачырат үйгөн, анан чачырат үйгөндөн кийин что-то бир маал деле ошо биздин группада чогулгандан кийин могу музыкада экен деп, анан кыз менен деп, анан деп таанышып калып, ошентип анан Диана ошондо мага кофе эметкен, кофе алып берип мага. Месса, Дианадан кеткен турбайбы биринчи? Дианадан кеткен да, анан ошондо макул деп мен дагы алданып ошентип отурбайм эми. Анан кийин ырдап калууга ким сунуш айтты мындай бир чогуу ырда эле, балким чогуу ушундай бир тойлорго чыгып калган азыркы учурда? Эң башында мен айткам негизи, анткени бир конкурска даярданып келип жаткан ал кезде желание ондай эле мындай түрткү аябай баарын айрайм деген маал болчу да. Новая волнага катышкым келип жатып, Актан Исабаевдарга жазып, баардыгына жазып, эч ким тааныбасам деле, эч ким жооп бербесе деле, мен өтөм мен деген байтыш керекпиз. Анан кийин Сен СМСтен тез запрос алып кетти да. Анан бирок Актан Байкенин менеджери менен жазышканда мен ойлогом Актан Байке өзү жазып жатат деп. Көрсө кийин билдим, көрсөм менеджери Ислам Байке жазып жатыптыр. Анан ошентип уксам Нурсултан деген деп Азыкбаев ошол кезде Кыргызстан атынан кетип жатыптыр. Анан мен биз өтүш керекпиз, мен өтүшүм керек, мен анда Кыргызстан атынан бир эле өтөт да. Анда бир кызды алып, анда Диана да ошо мен деп анан ырмайрамдын ырларды өзүнчө даярдап, буну түртүп, жүгүрүп, ошентип даярдап атып, аягында эч ким жардам бербей койду, эч ким мындай түртпөй койду. Документация, продюсердик лицензия жок болуп, толтуруп, эч ким жардам берген болбой калып, ошентип калып калдык. Бирок запись ошентип чогуу ырда эле деген инициатива менден болду да. Сиз кандай карайсыздар фонограммага? Албетте каршыбыз, бирок Кээде кереги тиет. Анткени эми кереги тиет кандай маалда? Техниканын, аппаратуранын сапаттуу болсо, 1000 деген көрүүчү, угуучулар отурат. Анан кийин онда аппаратура кадимкидей эле болбой калаткандачы, сен ырда албай койсоңчу, кандайча ырда албай койсоң, сен ошол жеткиликтүү үнүң менен ырдайын десең, техника слабый, абдан төмөн эме болуп калат иногдачы. Анан ошол маалда кереги тиет да. Ал эми урматтуу телегөрүүчүлөр, биз ушу менен сиздер менен коштошобуз. Буюрса, кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар, ар дайым жылмайыңыздар, көңүлүңүздөр жакшы бир кечиңизде жакшы маанайда улансын. Арсен Султанов болду.